Өзгөмөс жолундагы Мерседес автоунаанын азыркы учурда айдоочулардын абалы жакшы. Тиешелүү наркологиялык бөлүмдөн барып өткөрүлүп келди. Ал жерде наркологиялык бөлүмүнө спирт ичимдигини ичип алганы анык деген наркология кагазы аныктап берилди. Ошондой эле азыркы учурда айдоочу жана жүргүнчүлөрү тергөө кызматкерлерине өткөрүп берилди. Ушул жерде тергөө амалдары жүрөт. Автоунаа убактылуу кармачайга токтотулду. Ошондой эле айдоочуларга эскертип кетейин. Урматтуу айдоочулар, эч качан жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери тоскон учурда баш ийбей, токтобой кетип калууга болбойт. Себеби азыр ар 2-5 километр аралыкта стационарный пост бар. Ал постто сөзсүз түрдө силерди тосот. Ал эми аларга да баш ийбесиңер, ушундай автоунааларды токтотуу жана башка ыкмалар менен силерди токтотконго аракет кылышат.